Жеке Кыргызстандагы, анын сыртындагы болуп аткан окуялардын бүтүндөй бүт баарына жеке жоопкерчилик президенттин мойнунда. Ошентип ант берет. Маселе башкада. Бул бир күндө эле болуп кеткен жок. Буга чейин деле болуп келди. Конституциялык бузулуштар кадам сайын болуп келди. Адам укугун тебелеш кадам сайын болуп келди. Адамдардын жеке мүлкүн, менчигин алып келиш кадам сайын болуп келди. Мунун баарын Кыргызстанда жашаган эмес, четте жашаган элдер деле, биздин замандаш, биздин боордошторубуз көрүп турду, айтып турду. Россияда, Казакстанда, Америкада, Кореяда жашап аткан азаматтарыбыз күн санап сайрап айтып турду да. Тескерисинче ошолорду айтып койгон азаматтардын аркасынан куугунтук, мына ошолордун аркасынан жана Байсалов айтмакчы, тарбиялап коюшубуз керек деп, четинен бүт баарын тордун аркасынан ыргытып атпады. Ушунун баарын көрүп турдук да, биз баарыбыз көрдүк да. Сиз башка жакта жашадыңызбы? Кандай дейсиз? Сиз көрүп аттыңызбы ушуну? Биз жазып аттык. Жазып аттыңыз. Сизде бийлик барбы? Жок. Ошонун кабарыңыз бар киши болосуз дагы, анан бийликте турган азаматтар ошону көрбөй калабы, билбей калабы, же укпай калабы? Кандай болот? Же башка планетада жашап калабы? Ар бир нерсенин чеги болуш керек. Анан досту биз дос деген түшүнүктү аябай жаман жагдайга түшүрүп салдык биз. Андай болбойт. Бийликте байлыкта мүмкүн болушу мүмкүн. Бийликте эч качан дос болбойт. Бийликте мыйзам болот. Мыйзам конституция болот. Конституцияда андай түшүнүктөр жок. Мен буга ишенем, буга ишенбейм. Бул мага каршы, бул мага жакшы. Кандай каташ президент жанында сиздер иштедиңиздер. 35 жылда 4,5 жыл вице-премьер болуптур. Анан ошол 4,5 жыл вице-премьерлик албетте өтө көп кызмат болду. Ошондуктан мен да сурандым. Бул вице-премьерликте, өкмөттө албетте мындай мокобой курч энергиясын баягыдай жаңы дем берип, жаңы моторго тезирээк иштеп туруш керек. Ошондуктан бүгүн түштөн кийин ушул жаңылык чыгат. Сиздер менден угуп атасыздар. Ошо несиз? Балки айтып көрөйүн. Ошондуктан мен дагы ошол атайын ушул Салижан ага Жигитовдун албетте анын жаркын элеси бар. Бул кишинин менин оюмча мурасы өтө терең. Биз дагы анын көптөгөн айткан сөздөрүн, жазган ойлорун дагы биз жакшы өзүбүз да кайра окуп, кайра таанышышыбыз керек. Бирок ошондуктан мен дагы бир канча саат калды, ошол бир саатымды ушул ишинин урматына жана албетте силердин да урматыңарга, урматтуу ректор, урматтуу университеттин жамааты, сиздерге терең ыраазычылык. Бардыгыбыз аман эсен бололук дагы. Гүлдөсүн Кыргызстаныбыз, гүлдөсүн бекемдесин кыргыз-түрк достугу. Быйылкы 35 жылдык эгемендүүлүгүбүз да кут болсун. Рахмат сизге. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.